кандын составында кальций деген болот, туугандар. Больницага барып анализ тапшырсаңар, организмде кальций нормальный, норма деп чыгып берет. Неге дегенде кандын составында кальций болот. Кандын составында кальцийди каяктан алат? Организм биздин сөөктөн алат. Тиштен, биринчи очередь тиштен алат. Тиште кальций калбай калганда ана уже сөөктөн алып баштайт. Ошон үчүн баягы возрасттагы адамдар кичине тайып кетип эле, кулап кетип эле, жамбаш сөөктөрү сынып кетип атат. Неге дегенде организмде уже кальций калбай калган. А жанагы биздин pH деген нерсе бар. Организмде pH деп интернеттен көрсөңөр, pH деген не депчи? Мисалы мен силерге айтып түшүндүрө турган болсом, ал көп убакыт алат. Ошону билип алсаңар жакшы болот. Организмде биздин аппаратка тартканда кальций недостача деп чыгат. Канчалык деңгээлде недостача бүт бар чыгат. Кайсы витаминдер жетпейт, баардыгы чыгат да, туугандар. Ошон үчүн бизге келип текшерилсеңер болот. 1000 сомго силер полный организмди билип аласыңар. Биз Ак Өргөдө жашайбыз. Келсеңер болот, но Бишкек Чүй областында кайсы жерден болсо да келе берсеңер болот. А то мен буга чейинки видеодо Ак Өргө, Ак Ордо селекция деп ушинтип айтканмын да. Смело келе берсеңер болот, туугандар.